Астанада мечитте имамды 13 жолу бычактаган чыран кармалды. Бул тууралуу Тенгриньюз KZ жазып чыкты. Маалыматка ылайык 13 март күнү Жибек жолу айылынын тургуну нике кыйдырган. Бир күндөн кийин ал аял менен урушуп кеткен. Андан соң киши Борбордогу мечитке барып, намаз учурунда имамга 13 жолу бычак сайып салган. Маалым болгондой, имам ооруканага жаткырылып, абалы оор. Шектүү кылмыш болгон жерден кармалып, убактылуу кармоочага киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. РЧ Курал Чокоев 40 жылдуу болду. Жагымдуу жаңылыкты РЧ мырза Instagram баракчасы аркылуу сүйүнчүлөдү. Туугандар сүйүнчү, дагы бир эрет ата болдум. Кыздуу болдум. Кубанычым койнума батпай турат деп жазат ал. Эске салсак, Курал Чокоев 2018-жылы 24-сентябрда Жанара аттуу кызга үйлөнүп, 2019-жылы 24-сентябрда Акылман аттуу кыздуу болушкан. Чүйдүн Москва районунда өз баласын сабаган ата кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. 12 жаштагы ДК аттуу өспүрүм өз атасы тарабынан катуу сабалганы боюнча маалымат милицияга 12 март күнү түшкөн. Аталган факты катуу алынып, кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин кыйноо негизинде кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө өспүрүмдүн денесинде жаңы жана эски жаракаттары, тырыктары бар экени аныкталган. Анын маал менен 1989-жылы туулган ДЗ аттуу өз атасы сабап келгени тастыкталган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү делип, ДЗ аттуу жаран кармалган. Учурда ал убактылуу кармоочага киргизилип, кылмыш иши боюнча бардык тиешелүү экспертизалар дайындалды. Тергөө амалдары уланууда.